Кайдыгер карабагыла мына биз деле Токтогулду көргүбүз келет. Токтогулга бара албайбыз. 3 жылдан бери ыйлап сыктап жүрөм уш жактамын. Балдарымды кыйнайм. Келбейсиңер, митпейсиңер деп балдарымды кыйнайм. Бирок баары 3 жылдан бери эч кандай үнүбүз эч жерге жетпей койду айланайдар. Жардам кылгыла, жардам кылыңыздар суранабыз. Кагылайын Токтогул эли ушу бизге жардам берип Токтогул центринде бир гемодиаз ачып берип коюңуздар суранабыз. Мына мен 8 жылдан бери ушакта темселеп жүрөм, квартиралап. Ушу Токтогулду сагындык. Бара албай жатабыз. Биз бул жерде байланган иттей болуп эле жүрөбүз биякта. Ушул бир жардам берип коюшуңуздарды суранабыз. Гемодиаз ачып берип коюңуздар. Жогору жактан көптөн көп суранабыз. Бизди какпаган эшик, кирбеген тешик калган жок. Бардык жерге кирип жүрөбүз биз. Мизрав, аким, главврач ойлонуп бизге жардам берип коюңуздар. Көптөн көп суранабыз сиздерден биз. Тентип жүргөн, гемодиаз алып тентип, үйүнөн адашып, эл журтунан адашып, ыйлап сыктап жүргөн мына биздин энелерибиз, аталарыбыз, балдар, кыздар кыйналып жүрүшөт да. Ушу Токтогулдун элине кайрылат элем да. Кечирип коесуздар катуураак айтсам. Ушу силердин эле ата-энеңер, балдарыңар, кыздарыңар ушул жакта кыйналып тентип жүрөт. Мындай орууну эч кимдин башына салгылык кылбасын, түшкүлүк кылбасын. Ушу тентиппей алып кеткилечи өз жериңерге. Ушулар өлөрүндө ушу Токтогулдан өзүнчө ушул жактан көпчүлүк сөөгүн жүктөп кетип атасыңар. Токтогулдун эли, ата-энеңердин, бала чакаңардын сөөгүн жүктөп кетип атасыңар. Ошол Токтогулдан барып, ошол жактын тузун татып өлсө болбойбу буларга? Жардам бергиле. Силерден суранып кетейин. Токтогул элинен суранат элем. Ушу сиздер жардам берип коюңуздар. Мынакта ата-энебиз, бир туугандарыбыз, ушул жакта алыс жакта безиреп, сыздап жүргөндөн ошо айылын арып, ата-энесинин бир туугандарынын маңдайында чайын ичип, күлүп жайнап жүрсө да ошолор кубат болот. Сиздер жардам берип, сиздер эме кылбасаңыздар, бияктын эч кимибиздин колубуздан, эч кимдин колунан келбейт экен, сиздерден суранып дилейин ушул. Ушул орууну душманыма да каалабайт элем. Башка салганын көрөт экенбиз. Көп түкүрсө көл болот дейт. Колуңуздардан келсе жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Гемодиализ аппараты ачылып калса, Токтогулду сагындык, өзүбүздүн жерибизден алгандай болбойт экен. Өзүбүздүн жерибизден барып алып келип турсак жакшы болот эле. Мен Токтогул районунун тургуну Жамботоева Бепкан, 69 жаштамын. Токтогулдун эле кулунумун, Мазар суулук болом. Жөнүм Саргалдакка уулман. Токтогул районунун Белалды айылынын тургунумун. Мен Калыков Кыязбек Романкулович 1966-жылы Өзгөрүш айылында туулгам. Мен Мейманайып Калыбек 1954-жылы туулгам. Кызылтоо айылынан болом. Бөкөмай Запкозу Кызылтоо айыл, Токтогул району. Мен Токтогул районунун Өзгөрүш айылынан Мамбеталиев Токтомот. Менин келинчегим Мамутбек кызы Кундуз диализге түшүп калганда 1 жыл болду. Токтогул туугандар, мен атым Али. Токтогулдук болом. Токтогулга туулуп өскөм. Бул ооруга кабылган мындан 3 жыл мурун ушул ооруга кабылып калдым бөйрөктүн иштебегендигинен. 2014-жылы ушу почка отказ берип гемодиализге түшүп калгам. Ошодон бери аппарат менен жашап жүрөм да. Жумасына 3 жолу алабыз. Мен өзүм ушу 10 жылдан ашып калды сахар менен ооруганыма. Сахар менен ооруп 2015-жылы бир бөйрөк отказ берип пиелонефрит болуп. Анан бир сол бөйрөгүмү алдыргам урологиядан. Андан кийин ошо быйыл лечение кылып турчу элем. Анан былтыр пандемия болуп леченияга да келе албай калдым. Анан быйыл ошо демиги эле шишип, ичи өтүп, кусуп, такыр чыдабай калдым. Бияка келгенде эле анан кератиним 775 болуп кетти.
сразу эле гемодиализге дешти. Ушу февралдын 11-ден баштап гемодиализ алып атам. Бул ооруга мен 2013-жылы апрелде түшкөм. Ошол апрелден бери ушу гемодиализде жүрөм. 8 жыл болуп калды. 8 жылдан ашып баратат. Квартиралап 6 жыл, 7 жыл квартиралап жүрөбүз ушул жакта. Кыйналып. Бөйрөк отказ кылуучу ооруга түшпөдүм. Ошо бир базарда 3 барабыз. Гемодиализге. Диализге түшүп калганда 1 жыл болду. Келинчек мен өзү келинчегимди карап жүрөм. 2012-жылдан бери келинчегим сахарный диабет болуп ооруп жүрүп, ушул убакка келип 1 жыл болуп калды, гемодиализге түшүп калды, бөйрөгү ооруп. 2 жыл болду коляскада. Кыйынчылык ушул гемодиализге 4 саат жатыш керек бир күндө. Бир жумада 3 жолу. Бир жумада 3 жолу 4 сааттан жатабыз. Андан кийин ошо кыйынчылыктар болот. Аңгүнү эчтеке акыбалыбыз келбейт. Жатыш керек жаныбызда. Бир киши, 2 киши кароого муктажбыз. Квартирага акча төлөш керек. Ичкен жегениң болот. Бала чака жүргөндөн кийин бала чаканын дагы баскан турганы болот. Ошо менен кыйналып жашап атабыз. Биз өкмөткө кайрылып жүргөнүбүз мына 3-жылга баратат. 3 жылдан бери өкмөткө кирдик. Мына Минздравдын эшигинде жүрөбүз. Эч жактан бизге эч кандай жардам болгон жок бул убакка чейин. Минздрав болсо эч кандай жардам бере албайбыз, биздин эч нерсебиз жок дейт. Өкмөткө барсак деле алар эч кандай эч жооп бербейт. Райондук өзүбүздүн районубузга кайрылабыз, ал райондон эчтеке жок. Былтырлары ошол немеден жер берилген. Ал жерге проекти сызылган 6 миллионго дедиле, 6 миллионго сызылган жерин да билбейбиз, башкасын да билбейбиз. Иши кылып дагы эле районго кайрылып жүрөбүз. Акимибиз болсо которулуп кеткенден кийин бул аким менен жакшы деле тааныш элекпиз. Барганга акыбалыбыз деле жок, ал жака барганга акыбалыбыз деле жок. Жете албайбыз. Эгер аякка барсак бир күн зорго турабыз, экинчи күнү кайра келиш керек болот. Антпесек жетише албай биякта кыйынчылыктарды көрөбүз. Ошо менен ошо өкмөттөн жардам сурайбыз. Мына жалпы кайрымдуу элден жардам сурайбыз. Ошентип ошо телевиденияга кайрылып аткан себебибиздин себеби ошол. Şu Токтогулдан гемодиализ ачылса, барса Токтогулдун элибизге, жерибизге барсак кичине талаада тентибей, өз элибиз, өз жерибизде кичине да болсо калган өмүрүбүздү ошол жактан өткүзсөк дейбиз да. Азыр ушу анан баламды, 2 баласы менен келинимди бияка көчүрүп келдик ушу эмеге. Мени карап биякта болуп атышат. Квартирада мурун 4 миңден төлөп жашачу элек, аяктын туалет эшикти алыс болгонуна байланыштуу азыр 9 миңден садык эле азыр однокомнатный квартирага чыктык. Балдар мени карап биякта жартып алабыз тиякта, ушу кыйналганыбыздан ушинтип эме кылып жүрөбүз. Азыр суранып кетет элем ушу Токтогулдук атуулдардан ушака гемодиализ борбор ачылып калса. Квартиралап жүрөбүз шактап. Токтогулга бара албайбыз. 1 жыл болду барбаган айылга. 1 жылдан ашты уже барбаган. Ушакта жүрөбүз. Жалгыз балам бар. 2 уулу бар. Ошол карайт мени. Балам маршрутка айдайт. Квартира. Жок, азыр кредит алып там салдым, эптеп 2 комнат. Уже кредит төлөп, азыр жашап атабыз. Төлөп атабыз. Айына 30 миңден 40 миңден кредит төлөйбүз. Келинчегим кайтыш болуп кеткен. 3 жыл, 4 жыл болуп калды. Азыр кыйынчылык ушу күндө гемодиализге келебиз, эч жака бара албайбыз. Кыйналмай жол кире кетет. Ичкен жегениң бүт акча. Мамлекеттен жардам жок. Биз болсо чуркап мына 2017-жылдары жок, 2000 канча, 2000 3 жыл мурун чуркап ак үйгө киргенбиз, жана Тотонов деген депутатка киргенбиз. Турдуманбетовке жолугуп чыкканбыз, Минздравга киргенбиз. Бардыгы мына болот, ана мына деп эч ким кыймылдабайт. Тотоновко кирип
2-3 жол жолукканбыз биз. Ак үйгө барып ачып беребиз, аракет кылабыз дешкен, жок, эч пайда жок, жардам жок. Упчун эмгизет да жөнөтүшөт. Жана главврач менен да сүйлөшкөнмүн, өз көзүм телефон менен. Ачам, аракет кылам, анан мына акча жок дейт ал, ушул пандемия дешет баары элечи. 3 ayda 180 bin төлөдүм. Bizga mal keldim bärini satıp төлөдүk da. Akırkız oşa kredit bolup etdi. Ya. Şunday oldu. Бул оору билбейт экен, бул оору жана бөйрөгүн эле перезетка кылмай сайын деп алмашышы кыйын деп айтат да. Анан перезеткага да кичине каражат керек экен, донор керек экен. Перезетка билбейм, ошо Түркияда $30,000 деп аттı, $35,000 деп аттı да. $35,000 35 миң 35 сом таап албай каласың да биякта кетет иштепчи. 35 миң бир 15 миң тапсаң ошоң деле ичкен жарым миң квартира кетет. Квартирага 6,5 миң төлөбөз, жарым миң ичкен жегенибизге кетет. Мен деле ошо келинчегимдин айынан эле бакыштын алган эле эме кылып, айылга эле бара албайбыз. Келинчегим барса эле бир күн турат, кайра эртеси бияка кайтабыз. Бир жылдын ичинде 4 ай 4700 төлөдүк. Ошо 4700 төлөп, ар бир сатып өтүп мүлкүбүз бар, эчтекебиз калган жок. Ага чейин да как раз пандемия болуп калып, пандемия малында бияка келели десек, бияка алып келбей эле өлтүрүп аласыңар. Иммунитети слабый деп эме болуп калды да, эми бак 2 жыл болду коляскада сүйрөп жүрөм нары бери. Өзүм иштебейм, бир жерге иштейин десем, Черезден эч ким жумушка албайт экен. Бир жумада 3 жолдан барып гемодиализ алабыз. Анан ошо токтоолдун эли силерден жардам бергениңерди суранам. Ошол жерде токтоолдуктардан 50 адам экенбиз. Ошонун ал эме өтүп кеткен кишилер да болду. Кече жакында эле бир кишибиз биз менен кошо эле ошо гемодиализ ачылса токтоолго, мен да токтоолго барат элем деп биз менен чуркап жүргөн киши эле ада эле өтүп кетти. Эми ошол токтоолго ачып беришиңерди суранабыз. Баягы зара чыкпаса, бул зара дегенге бул бөйрөк иштебегенден зара денеге таркай берет экен, адам шиши берет экен да. Ошон үчүн булар гемодиализ болуп ооругандар ошо бөйрөктү булар искусственный почка деп коет. Ошол искусственный почкасы аппаратты тазалап, ол бир байкеликин көргөн болушу керек, муну жерде жаңы эле алып келген гемодиализ. Ошол менен эптеп ушун нары сүйрөп, бери сүйрөп, эптеп жашоо менен алышып жүрөбүз. 2 балам бар. 2 балам дагы бул жакта. 2 балам экөөбүз коляскадан көтөрүп чыгарабыз, көтөрүп түшүрөбүз. Кызым болсо баягы аял кишикен, аял кишини кыз киши карабаса болбойт экен. Эркек кишиге мүмкүнчүлүк болбойт экен да. Ошентип жүрөбүз туугандар. Ушунча ушул жерде токтоолдуктар 50 адам бар экен. Ошол 50 адамдын ар биринде жок дегенде 2ден 3дөн караган адамдар бар экен да. 150 адам ушул токтоолдо жүрөбүз. Квартирага 6,5 миң сомдон төлөйбүз. Кээде ишенесиздер, кээде ушундай учур болуп калат, наныбызга акча жок болуп калат, наныбызга тыйын эметип калабыз. Дагы жакшы ошол гемодиализден биз алып аткан жерден жол кире берет. Ошол жол киреге бензин куюп, биз машина менен барып келебиз. Биздин үйкөм машина берди, ошол жеңемди нары бери ташып эме кылып жүрдүм. Ошо менен эптеп эме кылып жүрөбүз. Бизге машинабыз бар, машинабыз жоктор, бакыштар ысыкта маршрутканын ичинде тыгылып, гемодиализ алгандан кийин шалдырап калат, акыбалы кетет. Аябай эле кыйналып атабыз. Туугандар эптеп жардам берип койгула. Эл журт силерден суранып кетерибизди. Урматтуу токтоолдуктар, мына өзүңүздөр көргөндөй оору башка түшпөсүн. Ар бир адам, ар бир бөнөтүн ушул жашоого келгенден кийин жашап өткөзү келет. Жашоо бул жашоодо эң кымбат нерсе деп айта алам. Ошондуктан ар бир токтоолдукка, ар бир жетекчи башчысына мен кайрылып кетет элем. Өкмөт башчыга чейин, ушул министрлер кабинетинин башчысына чейин, президентибизге чейин, мына биздин Токтоол районунда 52 адам бүгүнкү күндө мукташ болсо, анын үй бүлөсү ага сарсаноо кейген, жалпы 300дөй адам
бүгүн ушул оору менен алышып келатат десем мен жаңылышпайм. Ошондуктан кайдыгер карабай баардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баардыгыбыз биргеликте ушул Токтогул районунун борборуна гемодиализ центри куруп, ушул адамдардын өмүрүн колдон келишинче узартып, ушул адамдардагы балдардын убайын көрүп, ошол балалуу электер балалуу болуп, бул жашоодо бакубат жашоо менен өтүп кетишин ар бир адамга насип кылып, жардамыңыздарды берет деп мен терең ишенем жана баарыңыздарды ошого чакырып кетем. Кыргызда сөз бар, ооруну жашырсаң өлүм ашкерлейт дегендей, мына бүгүн ушул бир туугандар ооруну жашырбай келатат. Эң жашы 25 жаштан баштап, эң улуусу бүгүнкү күндө 70 жашка чейин. Кандай гана курак болбосун, ар бир инсан бул оору менен күрөшүп келатат. Бүгүнкү күндө Бишкекте ушул адамдар оору менен күрөшкөн аз келгенсип, ушул жердеги жашоо турмушу дагы ылдыйлап, албетте ар бир баласынын үй бүлөсүнө запкыз чегип атат. Кантип десеңиздер, үй бүлөсүн багат, тамак ашын табат. Ушул ата-энеси же балдары, бала чакасы сарсана болсо, ошол сарсана менен алек болуп, биздин коомубуз, негизи мамлекетибиз көтөрүлбөйт. Экологиянын, экономиканын бузулушунан бул адамдар дагы же өзүнүн ордун таба албай, же жашоо менен күрөшө албай, биздин кыргыздын тукуму уурап баратат десем да жаңылышпайм. Ошон үчүн келиңиздер, бул ооруну мындан башка оорулар менен да жапа-тырмак күрөшүп, жеңилин жерден оорун колдон алып, ушул бир туугандарыбызды бейпил ушул бакубат жашоого чыгарганга аракет кылайлы. Урматтуу Токтогул районунун тургундары, мен атым Азырет Сапарбеков. Мен сиздерге кайрылган себеби атам менен тең, апам менен тең, бир туугандар менен тең. Бул жакта бир туугандарыбыз, аталарыбыз, апаларыбыз келип отурат. Алардын бир гана муктаж болгон нерсеси Токтогул районунда элибизде, жерибизде бир гана оору гемодиализге арналган. Биз эч нерсе жок. Сиздерден суранып кетебиз, урматтуу Токтогул районунун акими, ошондой эле Токтогул шаарынын мэри, ошондой эле депутаттардын спикери Мирбек Жусупканович. Сиздерге сунуш кылат элек, колдон келишинче Токтогул районунун тургундары менен биргеликте иш алып барасыздарбы, чогуласыздарбы, же жаштарды кошо чакырасыздарбы, бир форум кыласыздарбы, кандай кыласыздар билбейбиз. Бирок тез аранын ичинде биз гемодиализди тактап, биз өзүбүзгө куруп алышыбыз керек. Биздин элибиз Токтогул районунун боюнча 100 миңден ашык элибиз бар. Канча деген ошол жактагы тургундарыбыз, канча деген биздин өзүбүздүн элдерибиз башка жакта ушу гемодиализди издеп ошол жакта жүрүшөт. Өзүңүздөр азыр эле уктуңуздар, ар бир үйгө квартирага акча төлөп, тигил жакка жатып, бул жакка жатып, тиги кызыбызды кыйнап деп, бул кызыбызды кыйнап деп чакырабыз дейт. Ошол нерсеге кайдыгер карабай, өзүбүздүн элибизге, жерибизге куруп алсак абдан жакшы болот. Эч качан айта албайбыз. Эртең менин апам деле, менин эжем деле ооруп калышы турган иш. Мен өзүмдүн ар бирибиз өзүбүздү коюп көрөлү. Ар бирибиз өзүбүздүн бир тууганыбызды коюп көрөлү. Ар бирибиз өзүбүздүн апабызды коюп көрөлү. Менин апам ошол жакта ооруп жатса, мен эмне кылат элем? Кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонот элем? Өзүм эле ооруп калсам эмне кылат элем деп ойлонушубуз керек. Урматтуу Токтогул эли, урматтуу бир туугандар, колдон келишинче бардык нерсени туура анализдеп, бардыгын кылып алсак, өзүбүзгө гана жакшы. Токтогул районунун тургундары 100 миңден ашуун калкы бар Токтогул өрөөнүндө бүгүнкү күндө гемодиализ аппараты жок. Анын кесепетинен жүздөгөн жарандар Токтогулду көрбөй борбордо жашап, ошол аппаратка байланып, ден соолугунан азап чегишүүдө. Андыктан бардык Токтогул шаарынын тургундарын, чет өлкөдөгү жарандарды, ошондой эле биздин атка минерлерди, депутаттарды, ишкерлерди, колунда бар активдүү жаштарды бардыгын ошол Токтогул районуна атайын гемодиализ аппаратын койдуруп, ошол нерсени ишке киргизүүгө Токтогул райондук акимиятындагы, мэриясындагы бардыгыңыздарды бир ынтымакка келип ишке ашырууга чакырам.